Köçürüp kelgenin sebebi 4 granitsa menен çektiş, bir, ikincisi Oş, Жалал-Абад, Баткен обласы, Түштүк районунда өзгөчө кыздар көп катталат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигин Ош шаарына көчүрүп келүү керек. Мындай оюн бүгүн 17-ноябрда аталган министрликтин Ош облустук башкармалыгында байланыш бөлүмүндө иштеген Таштан Тукуев билдирди. Айтымында жаратылыш кырсыктарынын басымдуу бөлүгү республиканын түштүк аймагында катталгандыгына байланыштуу министрлик Ошто кызмат көрсөтүшү керек деп эсептейт. Эмне максат менен алып кетти, эмнеге алып кетти аны билбейм. Эч кимге эч нерсе дебейди. Мен проектти жаздым деп Мамбетов Азамат Муратович проекти жазыптыр. МЧСти көчүрүп кетиш үчүн. Анан ошо проектини ким утверждать этти? И ошо проектиге канча акча бөлүндү? Ал проекттин жөнүндө жазып кое бербейт да. Ал жөн эле кагаз эмес да. Проектини бирөө утверждать этет. Же неправительственная организация, же правительственная, ошого акча каралат. Туруу. А ошол акча каяка кетти? Бул өзүнчө мындай айтканда жашыл түрдө бизнеске айланганда. Таштан Тукуев өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Оштогу кеңсесинин 70% бош турганын белгилеп, учурда министрлик Бишкекте атайын имаратка чоң суммадагы ижара акысын төлөп иштеп жатканын кошумчалады. Ошондой эле Ош Бишкекке улам көчүп жаткандыгында чоң коррупциялык элементтер бар деп эсептейт. Азыр мисалы үчүн Бишкекте Финполдун зданиясында арендада турат МЧС. 2.800.000 аренда плата төлөйт. А биздин зданияга аренда плата төлөбөйт. Бекер отурушат. МЧСдеги коррупция, мындай коррупция эч жерде болбосо керек. Бул крупный коррупция. Бул крупный коррупция. МЧСге мисалы үчүн налогдон какой-то процент котолулат. Ай сайын. ЧСге деп ал акчалар каякка кетти. МЧСти көчүрүп кеткен үчүн подъемный деп коет. Буга акча каякка кетти? Бул акчаны ким алды? Өлкөнүн түштүк тарабында жаратылыш кырсыктары көп катталат. Мисалы Ош облусунда өрт кырсыктары көбөйүп, бир ай аралыгында 59 тилсиз жоо жүз берип, анын ичинен 9 турак жай өрттөнгөн. Мындан сырткары Кыргызстандын түштүгүндө сел, жер көчкү, кар көчкү, жер түтүрөө деген жаратылыш кырсыктары көп катталып келет. Ал эми аталган мекеменин басма сөз кызматы министрликтин борбордук аппараты ошондой эле юридикалык дарегида Ош шаары деп көрсөтүлгөн деп билдирди. Бишкекке көчүп кетти деген маалымат туура эмес дейт. Аны менен катар эле министрликтин орун басары Ош шаарындагы абалды көзөмөлдөйт деп кошумчалады. Бишкекке көчүп кетип калды деген туура эмес маалымат. Бишкекте бул жакта бөлүм управлениялар бар. Бишкек шаарында иштегендер кадрлар, бирок бул баягы Оштон центральный аппарат Бишкекке көчүп кеттик дегенди билдирбейт. Неправильно вас он вводит в заблуждение. Бишкектен биз толук көчүп кеткен жокпуз. Бул жака жана билесиздер, борбор Бишкекте өкмөт, жогорку кеңеш жана башка ошого байланыштуу дагы бияктан дагы тез арада ыкчам иш алып баруу үчүн дагы Бишкекте биздин сотрудниктер бар. Ош шаарында министрдин орун басары иштейт, бар көзөмөлдөйт. Мындан тышкары башкармалыктар Ош шаары боюнча, Ош облусу боюнча бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2001-жылдан бери бир нече жолу Ошко жана Бишкекке которулуп иштеп келген. Таштан Тукуевдин билдиришине караганда, акыркы жолу 2019-жылы толук бойдон кайра Бишкекке көчүрүлгөн. Бирок министрликтин басма сөз кызматы бул сөздү четке какты. Зыягүл Болот кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.